мындай аябай ыйлап көргөндөр бар. Анан баягы кичинекей кезинен эле боорукер экен деп коем. Мен эч кандай музыкалык билимим жок. Көзүңүзгө эмне болду эле? Эмнеге мындай болуп калдыңыз эле? Айданага келип, сиз эмнеге чоңойбой калдыңыз эле? Азырынча жашоодон кыйнала элекпиз. Монтажды окудум. Тойлордогу тойлорду монтаждапчы. Курулуш иштерине жардам берип дагы негизи иштеп көргөм, негизи иштей алам да, колуман келет. Жакшы кесиптин ээси болсоңор, мына ушул кесип силерге акча алып келет. Үйлөнөм деген кезде аркамы карасам эле мындай эчтемке жок да. Бүгүн эмне тамак жасасак экен деп ойлой беришим, эмне эле проблема кыла беришет депчи. Көчөчүндө проблема экен да. Эң негизгиси ата эненин ыраазычылыгысыз, ата эненин батасыз жолуң жүрүшпөйт да эч качан. 1 сом тапсаң, 1 сом 2 сом болбойт эч качан. Салам достор, бардыңыздарга бул Ким эле мен ким болдум чыгарылышы мындай өзгөчө сонун түгөлөр менен маек куруп алдында турам. Жалпыбызга белгилүү азыркы учурда чыгармачылык менен көпчүлүгүбүздүн сүймөнчүлүгүбүзгө ээ болгон Айдана жана Жанибек болмокчу. Андыктан маекти аягына чейин көрүңүздөр. Айдана Жанибек, дагы да болсо силерди көргөнүзгө кубанычтабыз. Бүгүн дагы буюрса өзгөчө сонун маектердин бири болот. Азыр көзүбүз көргөндөй эле иш үстүндө экенсиздер. Демек, билекти түрүнө ишке кириштик. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айтабыз. Урматтуу кыргыз элим. Ооба буюрса жумуш жаңы эле башталып, биз дагы эми жумушка чыгып каникул болду, эс алдык. Бир аз анан биз дагы эми жумушка чыгып иштеп баштаган учурубуз азыр. Саламатсыздарбы? Ошо каникулда аябай сонун эс алдык. Анан эми чыкканыбызга аз болду. Эми иштеп тиричилик кылышыбыз керек. Сен артып эле күйөөм сөзүмө кошулам деп койбойсуң. Негизи эле бул концерттерди ар бир мектептерге көбүрөөк бересиздер, региондорду, областтарды айланып жүрөсүздөр. Максаты эмне? Эми бул концерттин негизи биз бир эле ушул концерт менен чектелип калбайбыз да. Кайрымдуулук концерттерге чакырышат, башка коомдук иштерге дагы Айдана экөөбүз билбейм, активный катышабыз деп айта алам да. Бул концерттин эми максаты бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул өзүн өзү камсыздоо максатында да. Эми өздөрүнүн талантын көргөзүп, ошо элге чыгып, эми эл алдына чыгып, өзүнүн оюн кенен билдирүү максатында, талантын көргөзүү максатта бул концерттин негизги максаты. Айдана, балдар кандай кабыл алышат? Көргөн кичинекей балдар таасирленип, баягы ойлору өзгөрүп, ушундай эле барбы? Балдар негизи көбүнчө бизди ТикТоктон таанышат да. Анан балдар аябай кыйкырышып, кол чабышып, аябай жакшы колдошот. Анан арасында мындай аябай ыйлап көргөндөр бар. Анан баягы кичинекей кезинен эле боорукер экен деп коем. Анан көбүнчө ошо аябай колдошот, кол чабышып, кыйкырып, чогурдашып биз менен. Жакшы. Мисалы үчүн бул чыгармаларды дагы иштөөгө дагы вокал жактан сабак керек. Экөөңүздөрдө тең сабак барбы? Мындай билим дегендей. Жок, Айдана башында вокалга барып жүрдү, анан себептерге байланыштуу барбай калды да. Мен эч кандай музыкалык билимим жок, вокалдан эле сабак алган эмесмин. Кандай десем, бул дагы болсо Кудайдын берген бир таланты го деп ойлойм да өзүм. Ал жак эме болуп кетти, жабылып кетти, анан барбай калдык. Анан азыр дагы ойлонуп жүрөм. Жакшы эми
баягы орусча айтканда возможность болсо кайра улантып бара баштайм. Балдардын арасында анча мынча таң калып, башкача көз караш менен карагандар барбы? Мисалы келип сурашат, таң калып, аябай сиздин көзүңүзгө эмне болду эле, эмнеге мындай болуп калдыңыз эле? Айданага келип, сиз эмнеге чоңойбой калдыңыз эле деп ушундай көптөгөн суроолорду беришет эми. Алар деген эме да, бала да. Түшүндүрүп айтабыз эми ушундай болуп калган. Жараткан бизди, Аллах Таалам бизди ушундай жаратып койгон. Ошон үчүн ушундай болгонубуз үчүн силерге келип ырдап силердин маанайыңызды көтөрүп атабыз деп түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Түшүнүшөт, аябай биз концертке келгенден баштап ушундай балдар болот. Жаныбыздан чыкпай кызык болот го. Биздин баскан турганыбыздан бери, кыймыл аракетибизден бери аябай таңыркап, карап, ушинтип биз кетип атканда да жакшы барыңыздар деп аябай ушундай сонун узаткан учурлардагы кызыктуу окуялар көп кездешет негизи. Айдана биз кандай кылабыз? Баягы кыздар бир аз назигирээк жан болобуз го. Мен ошонтип сурашат. Анан кээ бир мурунтадан билгендер, например, мугалимдер сурап калышат, сен мурун басчы элең эмне болду депчи. Анан ошо түшүндүрүп айтып айтам. Анан ии деп калышат. Анан кичинекей балдар болсо ошо кечке карашып, анан жаныбызга келишип, кат жазып, каттарды берип, таттууларды алып келип, оюнчуктарды берип, ушундайлар болот көбүнчө. Жашагандай болот. Буюрса тойдун өткөнүнө канча ай болуп калды? Буюрса тойдун өткөнүнө 7 ай кетип атат да. 7 айдын жүзү болду. Жашагандай. Шүгүр, Аллах Таалам ырыскы берип атат. Азырынча жашоодон кыйнала элекпиз. Негизги бир проблема бар да, айта берейинби? Ушул үй маселеси болуп атат да биздечи. Азыркы учурда биз кайсыл жакка барып ырдап, мисалы тойлорго барып ырдайбызбы, бир кайрымдуулук кечелерге же мына ушундай концерттерге барып ырдасак, тапкан акчабыз эле биздики чогулбай атат да, тапканыбыз тамак ашка кетет, анан квартплата төлөгөнгө кетет да. Ошентип эле. Негизи азыр экөөбүз тең билбей жүрөбүз, кандай кылып жеңил шартта үй алса болот, кандай жардам болот экенин билбей жүрөбүз да, мындай жакшы кеңеш берген адам таппай жүрөбүз. Азыркы учурда ошол үй маселесинде аракет кылып жүргөн учурубуз да. Тойдон башка дагы жемекинде кошумча жумуш барбы же? Жок, кошумча жумуш жок. Себеп дегенде кара жумуш мисалы колдон келбейт. Эми колдон келип турса деле баягы иш жумушка алышпайт экен да. Негизи мен зрениям позволяет этет, эми мисалы бир жерге барып, элементарно эле бир магазинге барып, эми грузчик болуп иштесең да, мисалы иштей алам. Дагы андан дагы башка, мисалы стройкага мындай подсобник деп койчу эле, орусча айтканда, ушу курулуш иштерине жардам берип дагы негизи иштеп көргөм, негизи иштей алам да, колуман келет. Анан барганда эле сенин ден соолугуңду карайт, анан сенин көзүңдү карап туруп эле болбойт деп коюшат да. Негизи эми мындай болбойт деп айта алышпайт, эми мындай башкача жолдор менен кыйналып аябай түшүндүрүшөт да, мондай ишке алган, жумушка алган адамдарчы. Мен окубай калганыма өкүнөм да азыркы учурдачы. Себеп дегенде мен ушул башка интервьюларда деле айтып келгем, ушул музыкалдык окуу жайга, ал музыкалдык окуу жайдын атын айтпай эле коеюн, эми ошол жака барып экзамен тапшырып анан окуйм деп барсам, ушунчалык эми директорлору деп коебузбу же балким ошол жакта кабыл алган мугалимдери дейбизби, айтор бир шагын сындырып коюшкан да. Сен көзүң көрбөсө анан кантип окумак элең, анан ноталарды кантип көрөсүң, кантип жазасың деген аябай көп суроолор болуп кетти да. Ошондуктан
тилекке каршы ушундай болуп калды да. Андан кийин мындай дагы башка жакка аракет кылган жоксуз? Андан кийин мен өзүм каалоом менен кирген жокмун, лишь бы окуш керек болуп калды да. Диплом алгыч. Лишь бы окуш керек болуп калды, анан эме кылгам. Ошто Ош мамлекеттик юридикалык академия эле, юридикалык колледж болчу. Азыр академия болуп кетти, эмне болду билбейм. Ошол жакка тапшырдым. Ал жактан 1 жыл 2 ай окугандан кийин уже эми баары бир баягы көңүлүңдөгү жок нерсе канчалык аракет кылайын дейсиң, бирок болбойт экен да ал нерсечи. Өзүм аракет кылып окуп көрөйүн дедим. Ал жакта жүргөндө аябай кыйналдым, негизи чынын айткандачы. Мындай да элементарный эле алда лекцияларда жана 2ден 3төн барак жазыш керек, анан аларды кайра окуп анан жооп бериш керек. Негизи кыйын эле да. Негизи мен мындай ак баракты бир 5 минуттан ашык карасам, уже көзүм талып, көзүмөн жаш агып, ушинтип баштайт да, көзүм ооруп баштайт. Ошондуктан көп жазбайм, көп окубайм да. Себеп дагы ошондой. Ал окуу дагы аягына чыкпады, жок, отчисление кылышты 2-жылда. Мен кеттим. Бул да бир себепкер бул мен өзүм дагы бир себеп болуп калды да, окуудан айдалып кеткенимеч. Биринчиден өзүм каалоом жок болчу ал окууга. Аябай кыйналдым окууда жүрүп. Анан экинчиден жаңы ошол кезде ушундай концерттерге чыгып, өзүнчө бир кезде тамада болом деп дагы бир тамадаларга шакирт үйрөнүп жүрдүм. Аракет кылып алардын артынан барган тоюна барып жүрдүм. Ошентип жүрүп эле ырдап жүрдүм. Өзүм музыкант дагы болуп иштечүмүн. Анан өзүм музыкант дагы болуп иштеп, эртең менен окууга барсам, кечиндеси музыкант болуп иштеп, анан кечиндеси кечке чейин иштеп, эртең менен кайра окууга барбай калчумун да. Койчу, эртең деле барам да, бүрсүгүн деле барам да деп жүрүп ошентип аябай энбуларым көп эле болуп кетиптир анан. Кой чыгарайын дедим. Кой чыгарайын деп, кой мен кеттим эле, өзүм билип эле кетип калгам. Бир күнү барсам, отчисление келип коюптур. Анан Омош Жаныбек деп эле биринчиде турат экен. Өзүм билип эле кетип калгаммын, мейли жакшы алыңыздар деп элечи. Мен баягы ошо эме экономист бухгалтерди бүткөм да. Анан баягы банктарга барып көрдүм мен дагы. Алабыз деп сразу айтышпайт экен, чалып коебуз деп коюшат экен. Андан кийин чота бул жак болбойт окшойт деп эмени окудум, маникюрду окудум. Анан жакшы окуп биринчиликти алгам. Анан кичине жазагандан кийин эле мындай эмем түшүндүм да, меники эмес экенин. Мындай желаниям жок эле. Андан кийин баягы монтажды окудум. Тойлордогу тойлорду монтаждапчы. Анан аны 1-2 окугандан кийин анын баягы эмеси аябай көп экен да, майда эмелери. Аны да чота бул дагы окшошпойт экен деп эме кылып койдум, таштадым. Анан өзүмдү ушундай аргас жактан көрдүм. Анан чота окшошпой аттан Жаныбекке жолугуп ушул жакка келип. Не кылам иштеп турмушка эле чыга албайм. Бүт баарын көрдүм, болду кеттим деп эле. Санын негизи эле мынагы 6 саң аман туруп көпчүлүгү окубай эле коеюнчу деп акчанын артында кул болуп кеткендер дагы көп да. Андайларга кандай сөз айтат элесиз жанаги? Мүмкүнчүлүк болсо, колдон келип атса окуш керек. 6 саның аманбы? Эми мисалы 6 саны аман адам любой жерден өзүнүн тиричилигин, өзүнүн арабасын тартып кете алат да. Эми ошондой адамдарга айтарым, кандай жерге жумушка барбасын, элементарный эле куруучу болом десе, үйрөнүп кетиши оңой, кылса болот, окуса болот. Мисалы 6 саны аман туруп, эч качан мындай акчанын артынан кубагыла
если силер билимдүү болсоңор, жакшы окусаңар, акча өзү эле силердин артыңардан келет. Жакшы кесиптин ээси болсоңор, мына ушул кесип силерге акча алып келет, силерге өзүңөр сүйгөн кесип менен окусаңар, билим алсаңар, өзүңөр сүйгөн кесип менен иштесеңер, баары жакшы болот. Ушу жаштарга айтарым, азыр жалкоолонбогула, азыр билимдүүнүн заманы, азыр техниканын заманы, окуш керек, билим алыш керек. Ар кандай техникаларды изучать этип үйрөнүш керек азыркы замандачы. Аракет кыла бербегиле, эч качан талыкпагыла. Мисалы элементарно эле мени көрүп атасыңар, эч кандай кесибим жок азыр. Ошон үчүн окуш керек. Мынакей экөөңөрдүн башкарышканыңарга 7 айдын жүзү болуп калыптыр. Ага чейин дагы баарыбыз жакшы билебиз, кантип таанышкансыздар, кандай болуп атат, анан баягы эки адам бири-бирине көнүш үчүн канча убакыт керек болот экен, үй бүлөлүк жашоо сиздерди эмнеси менен өзгөрттү, ошол боюнча. Эмне өзгөрүлдү? Билбейм, өзгөрүлүш. Мен өзүм жөнүндө айтсам, өзүм байкашым боюнча мен бир аз токтолдум десем болот. Жашоого болгон көз караш өзгөрүлдү. Эми мурда деген бойдокчулук кездечи мындай ушундай эле концерттерден анан мен өзүм музыкант болуп иштеп жүрдүм. Анан негизи мындай караганда укмуш эле жакшы эле тапчумун да акчанычы. Бирок ошол акчанын каяка кеткенин билбейм да өзүмчү. Досторума жолугам, дагы бирдемке алгым келет, дагы бирдемке жегим келет. Телефондун акыркы үлгүсүнө кызыгасын, бир жакшы кийимге кызыгасын, ошентип жүрүп эле мен бойдокчулук кезде эчтемке кылган жокмун дагы. Өзүм иштедим, бирок тойго келер. Жок, той эмес, эми үйлөнөм деген кезде аркамы карасам эле мындай эчтемке жок да. Ушул убакка чейин эмне кылдым деген суроолор аябай төшөлттү мен ошол кезде. Анан үйлөнгөндөн кийин мен бир аз токтолдум. Эми мурда негизи үйдөгүлөр мен үй бүлөм эле айтат, бир аз шогураак болчусуң дейт. Негизи ошол мектеп кезде эле шок болчумун мен аябай эле. Мен эгерде мен окуткан мугалимдер көрүп атса, мен классташтарым ошол мектепте тааныш билиштер көрсө, билет кандай шок болгонумдучу. Анан бир аз токтолдум, жашоого болгон көз караш өзгөрүлдү. Эми бул да болсо өзгөргөндүн бир себеби бир аз толдум деп эле мактана кетейин. Бир сомдун дагы кадырын билип калат экенсиң да. Көчөдөн кетип атканыңда бойдокчулук кезде алдыңда тыйын жатса, тыйын да деп туруп төө өтүп кеткен күндөр да болот да негизи. Азыр болсо, бул тыйын эмне жатат? Айдан айтат да, жерде тыйын жатат, алып алчы депчи. Жердеги тыйын алып калган даражага жетип калат экенсиң да. Эми кыйналганыңан эмес, эми бул мындай мынтип акчам жок, ушуну алып алайын деген максат эмес. Максат кой ушул дагы акча да деп мындай акчанын негизи акчаң бар, Кудайга шүгүр. Бирок ошол акчанын баркын билип, бир сом болсо дагы ошо Аллах Таалам оңойчулук менен берген жок, себебин кылып атабыз, ошон үчүн берип атат деп анан ошону алып ушундай үй бүлөнү эле ойлоп калат экенсиң да. Эң негизгиси мен үйлөнгөндөн кийин мен түшүнө баштадым, что мен башымда деген мен өзүм жалгыз эмесмин. Мен өзүмө эле жооп бербейм, мен дагы бирөөгө жооп берем дедим да. Ушундай жоопкерчиликти мен сездим да. Себеп дегенде бул да бирөөнүн кызы, бул дагы ата энеси кичинекейинен баштап жакшы жака турмушка чыкса экен, жакшы жерде жашаса экен, үй бүлөсү жакшы болсо экен, турмушу жакшы болсо экен деп жакшы тарбиялап, жакшы максат, ой тилектер менен өстүргөн да кызынчы. Анан ушинтип туруп эле бир үй бүлөнүн кызын өзүңө алгандан кийин жоопкерчилиги аябай эле чоң. Мен ошол жоопкерчиликти жакшы сезем да. Аябай мындай
ойлонуп турам да, ушул негизи баары эле жакшы дейт, жашообуз жакшы дейт, шүгүр кылат, ар дайым кечинде жатканда шүгүр кылабыз. Эми ошондо деле по-любому мында өзүмчө жатып алып, мен ушул мен алган жарымды мындай эч нерседен кем кылбадым бекен, же мага айта албаган дагы бир немкеси болсо керек. Эми Кудайга шүгүр, азыр үйүбүз жок. Эми Аллахтан сурансак, буйруса берет, буйруса машинелүү болобуз, үйлүү болобуз. Эми баарына чыдап коюш керек деп эле ушинтип бир адамдын жоопкерчилигин өзүм мойнума алгандан кийин өзүм бир аз токтолдум десем дагы болот да. Айдандагы өзгөрүүлөр кандай А, менде өзгөрүүлөр мурун баягы курбуларым бир жактарга чакырса, ооба, конечно, барам депчи. калбайт? Эч жерден калбайчы. Азыр болсо мен эме жолдошумдан сурайынчы, Жониден сурайынчы, Жаныбектен депчи. Анан негизи мен вообще кийим мындай классика кийбейт элем да. Анан эме үтүктөгөндө эле жаман көрөм. Анан эме Жаныбек болсо дайыма классика кийет да, стили классика да. Анан рубашкалары жуулгандан кийин эле эртең тигини кием деп айтат да, анан уже түшүнөсүң үтүктөш керек экенчи. Баягыда күлүп аткам, вообще үтүк менен жакшы эме достошуу маселем эме болгондон кийин, турмушка чыккандан кийин аябай достошуп атам депчи. Ошондон мурун өзүңдү ойлоп эле эме кылып алсаң, азыр чай ичели чогуу деп, эмне тамак жазайын деп, анан мурун баягы соцсеттерден көрүп калчумун да, бүгүн эмне тамак жазасак экен деп, ойлой беришим, эмне эле проблема кыла беришет депчи. Көрсөтүчү проблема экен да. Эмне жазасак деп, анан мен Жониден кечке сурайм, эмне жазайын бүгүн депчи. Ошо кеңешип, анан турмушка чыккандан кийин кеңешип, анан оокат кылат экенсиң да. Бүт бардык нерсе эле бул эркектин колунда деп ойлойм. Эркек киши бирдемкени баштагандан кийин ал нерсени таштап койбошу керек да. Көздөгөн максатына жетиш керек деп ойлойм да. Бир аз өжөр болуш керек эркек киши деген. Бир жумушту баштагандан кийин таштап койбошу керек, аракет кыла бериш керек. Эң негизгиси Кудайдан сураныш керек, себебин кылыш керек да. Аллах Таала деле айтат экен да, пенделерим сурангыла, сураганыңарды берем, бирок себебин кылгыла дейт экен да. Ошондуктан себептерин кылсак, күндө жатарда Кудайдан тиленип жатсак, намаздарыбызды калтырбай окусак, дин жолунда жүрсөк, баары негизи жакшы болот. Каршылыктарды деле негизи түшүндүрсөң болот каршы чыккан адамдарга. Мисалы мен далилдедим да. Негизи болбогон деп айта албайм, бирок болгон. Негизи эле мен үй билемен деле болгон десем болот, бирок эң негизгиси мени апам менен атам түшүндү да. Главный, эң негизгиси ата-эненин ыраазычылыгысыз, ата-эненин батасыз жолуң жүрүшпөйт да эч качан. 1 сом тапсаң, 1 сомдун 2 сом болбойт эч качан. 1 сом тапсаң, наоборот аркага кетесиң да. Ата-эненин ыраазычылыгы керек. Эң негизгиси ата-эненин батасы болсо ишиң жүрүшө берет. Балам деди, сен өзүң тандооң бул, сен өзүңдүн чечимиң деди. Сен чечимиңе биз каршы боло албайбыз. Жашооң жакшы болуп кетсе эле, өзүңдүн арабаңды өзүң тартып кете алсаң эле, турмуш деген араба бар да бул жашоодочу. Ошол турмуш арабаңды өзүң тартып кете алсаң эле, калганы бүт жакшы болот деди. Бактылуу болгула мен каршы эмесмин деп, апам менен атам өзүнүн дубасын берди бизге, Айдан экөөбүзгө. Азыр мына шүгүр, жашообуз жакшы. Ачуу болсо дагы чындыкты айтайын, силер эч качан жашай албайсыңар. Эми бул биз соцсеттерде эле мындай элечи.
жакын адамдарыбыз айткан эмес, соц сеттерде бизди тааныбаган эле адамдар башкача десек, силер жашай албайсыңар, анан кийин силер эртең экөөңөр эртең эч жерде иштебесеңер, анан дал келечекте эмне план, эмне кантип оокат кылып, кантип жашамак элеңер, 1-2 айга кыйналгандан кийин эле анан ажырашасыңар да, жашоонун оор жеңил ушундай түйшүктөрү бар деп эле ушинтип эле баягы соц сеттерге кирсең эле комментарийлер негатив маанайыңды түшүрүп салат да. Негизи айдана көбүрөөк ушундай комментарийлерге маани берет да. Мен айтам да, айдана сен анын комментарийлерди эмне кыласың, алар эмне биз менен жашап атты беле, же алар биздин жаныбызда жүргөн жакын досторуң, биздин жакын досторуң беле, тааныбай эле ар кимси жана эмне деп коет, диванный критик деп эле, ошол диванда отуруп алып эле өздөрүнүн оюна келген телефондун аркасынан жазып отура беришет да. Жакындарыбыз каршы болгон жок, эң негизгиси. Баары сонун. Эми башында түшүнбөстүктөр эми болсо болгондур, бирок баарын жеңсе болот, кандай болбосун. Главный өзүң аракет кылсаң баарын жеңесиң да. Ар бир маек курган адамдан сөзсүз түрдө бул суроого жооп албайынча кетпейм. Программанын аталышы айтып тургандай эле, ким элем мен, ким болдум? Бул суроого сиздерден жооп угайын. Менин диагнозум хондродистрофия. Бул диагноз болсо баягы бой өсүп келатып эле, анан токтоп калат экен, өспөй эле. Анан мен мурун көчөдөн мындай жүргөндө элдер караса аябай уялчумун да, мени карап атышат деп. Бүт бар эле мени карагандай көрүнө берчү да. Анан көп тренингтерге бардым, көп публикада жүрдүм. Анан азыр эми өзүмдү кабыл алып, алдым десем болот. Эл адамын айланып. Ооба. Меники диагнозум катаракта да. Көп изилдендим. Менден ушу чоң агаларым, мондай чогуу бирге окуган агаларым дагы көп мага совет беришти. Ушуну өзүң чоктурбай, сен наоборот өсө турган баласың деп келип анан ушул даражага келип, азыр вообще эч нерседен уялбайм мен. Көзүң көрбөйсүңбү? Ооба, көрбөйм деп эле айтам. Мени жетелеп туалетке алып барып кой керек болсо деп элечи, ушинтип элечи мен. Ушул даражага жеттим. Мурда уялсам, азыр уялбайм. Эч нерседен уялбайм. Жаратканга шүгүр келтирип эле жашайм. Өзүмдү кандай болсом ошондой эле кабыл алам.